жаштар арасында официально майрамдалат, бирок көз карашым жакшы эле, анткени сүйүшкөндөргө мындайча айтканда повод өзгөчө күн десем болот. Эми ал өзүнүн ар кимдин өз эрки го. Сиз майрамдайсызбы беке, майрамдайсызбы? Негизи майрамдайм. Мусулмандардын майрамы эмес го. Көз карашым сүйүү бирлиги менен чектелип калбаш керек да. Ар ким сайынча сүйө берсе болот. Сүйүүсүн ар кайсыл күндө арнай берсе болот. Анан 14-февраль деп чектелип калуу мындай. Мен үчүн эми туура эмес деп ойлойм да. Бир күн менен эле чектелип калуучу. Эл катары эле элдин балдарындай эле майрамдайбыз. Мен ушул убакка чейин бирде майрамдап, бир же эс алып, бирдемке кылып көрө элекмин. Силер ошол күндү майрамдайсыңарбы, же майрамдайсыңарбы? Эмнеге? Анткени майрамдаганга себеп жок. Биринчиден себепке жакшы көргөн адамың болуш керек. Эми ал сүйүшкөндөр күнү да катса дагы. 14-февраль негизи Валентин биздин майрам эмес да, мусулмандардын. Демек сиз 14-февралда майрамдайсыз? Майрамдайбыз. Карашым жакшы. 14-февралда майрамдайсыз? Жок. Эмнеге? Бул мусулмандардын майрамы эмес. Сүйүшкөндөр күнү деп айтып турушат, бирок мен кошула албайм ал. Демек сиз майрамдабайсызбы? Жок. Бизде вообще жок. Бизде 8 март менен 23 февраль болчу. 23 февралда бир тарак бир бет ачып подарок этти. Биз аларга дагы ошондой подарок алып койчу, школда окуп жүргөндө. Болду. Жок, майрамдабайбыз. Эмнеге? Үйдө бала менен эле, жолдошум жумушта. Демек майрамдайсыз, Ооба. Эми чисто историяны карабай эле мындай карасак, азыр бизде жаштар сүйүү күнү деп айтып атышпайбы, ошондуктан эми бир чети жакшы эле, потому что если бири-бирине болгон жаштар сүйүүсүн, не только жаштар, даже улуу адамдар деле бири-бирине болгон сүйүүсүн ошо особо белгилеп койсо жаман деле болбойт болуш керек деп ойлойм.